Мен Кушубакова Гүлүмкан. Бул кооперативде менин да квартирам бар, менин кызымдын да квартирасы бар, кайненесинин атында болчу ал. Мен ушул квартираны 2016-жылы сатып алгам. 2016-жылы мартта. Ал убакта баары тынч жакшынакай эле болчу. Договор, документы, техпаспорт, бүгүнкү күндө мен өзүмдүн техпаспортум бар, баары бар. Бирок ошо часть объекта еще бүткөн, бирок ошо бүткөн немени эксплуатацияга бердиртпей, постоянно аресты. МВД вообще, биз барып жазып, следовательдин артынан кууп, скажите, приняли вы наше заявление или нет деп, ошондой күндөрүбүз болду. Биз канча тоже ошо тегилердин үстүнөн заявление жазып, это вот саботаж, это немелер бир болгону айтып атпайм, бир ошо Айдарбековдун аялы менен Кушубекова, потому что она по доверенности ходит, он не приходит. Аны менен дагы бир чыккынчы бир 3-4 бар. Ошолор менен жүрөт. Алар болсо заявление жаздыбы, жазган жокпу, неизвестно, по телефону эле айтып койсо эле алардыкы жазылып калат. Анан кийин эле биздикин эч ким кабыл албайт. Ленинский РОВД Шейшиналиев деген болчу. Ал 2 жыл, 3 жыл, 4 жыл даже эч козгогон жок. Эчтеке биз канча неме кылып жүрдүк. До конца он даже бир да бирөөнү чакырып бир мындай допрос кылат го. Эч андай болгон жок. И только вот давление ошо на председателя было, чтобы алардын жанагы договор долевого участия кол коюп бер деп. Биз тараптан жазгандарды эч кабыл албайт. Ленинский РОВД, я могу пофамильно айта алам. Биринчиси Шейшиналиев Данияр деген болчу. Ал болсо эми пенсияга кеттиптир. Например, биз жолу барсак, ошо следователь вообще кабыл албай койду. Канча бардык, жок. Было даже вот такие мындай неме күндөр болду. Прям аж проходнойдо караулить этип, артынан кууп, подождите деп. Качып жолукпай эчтеке. Анан уже когда биз тажаганда начальнигине чейин кирдик да, начальник фамилиясын не помню. Когда-то был Нарчаев деген, ага да кирген. Ошо 25-жылдын немесинде тоже бир начальник ал болсо сүйлөшүп неме кылат да, анан кийин все тут держат. Им было строго, следовательдин билбейм күнөөсү барбы жокпу, хотя она честно должна отработать свою работу выполнять. Бирок им дало указание, через через начальство ихнее, Айдарбеков, там он использует все, у него ресурсы, конечно, позволяют. Не то, что мы простые жители.